Кара Суу айыл аймагы Кочкор районундагы административдик аймактык бирдик. Курамына Мантыш, Актала, Кара Мойнок, Кызылдөбө, Орток айылдары кирет. Административдик борбору Мантыш айылы. Өнүккөн айылдардын катарын толуктоо үчүн айыл өкмөттүн жана жергиликтүү калктын салымы чоң. Алдыда айыл өкмөт тарабынан аткарылып жаткан иштер туурасында баяндайбыз. Мен келгенден бери колуман келишинче алгылыктуу иштерди аткарып атам деп эсептейм. Ушу быйыл 22-жылдагы жалпы элибизге жакшы эле жылдардын бири болду деп ойлойм. Быйыл жаан-чачын жакшы болуп, дыйкандарыбызга бир жакшы жагымдуу шарт түзүлүп атат. Айта кетсек, былтыркы жылга салыштырмалуу эгиндерибизди көбүрөөк айдадык. Жылда ошол Кара Суу өкмөтү өйдөкү зона болуп, кичине суугураак келгендиктен көбүнчө эле арпа чөпкө басым жасачубуз. Быйыл замандын шарттын талабына ылайык дүйнөлүк кандай айтсак, бир тамак аш коопсуздугу алдын алуу максатында деген бир мааниде элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушу буудай айдоону да кичине көбөйттүк. Учурда 100 гектардан ашык буудай айдалды. Дан эгиндеринен ушу арпа да жылдага караганда 100 гектардай ашык айдалып, буюрса иштер жакшы жүрүп атат деп ойлойм. Ушул ирригация тармагына райондун акими Курманбек Камчиевичтин буйруунун негизинде, тапшырмасынын негизинде ушу дыйкандарды сугат суусу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында бардык каналдарды тазалоо иштери жакшы жеткиликтүү жүрдү. Айта кетсек, ушу Мантыш айылында Чаталыш каналын эл өзүнүн күчү менен, өзүнүн жеке каражаты менен 350 000 сом чогултуп, андан тышкары айыл өкмөттүн бюджетинен 80 000 сом бөлүп берип, 3 километр каналыбызды тазалап, учурда дыйкандарга сугат суусу жетиштүү деңгээлде барды. Андан сырткары бөлөк айылдарда дагы ушундай өнөктүктөр болду. Каналдар тазаланып, дыйкандарга быйыл жакшы суу жетти деп ойлойм. Ошону менен бирге эле ушу Камчиевичтин бир жакшы иштеринен айта кетсек, ушу келечекте ушу сугат суу маселесин алдын алуу негизинде жеринде ушу суу сактагыч БДРлерди куруу үчүн жеринде көрүп кеткен Сөөк капчыгайын, Каракол капчыгайын да сууларды көрүп, ушул учурда бир жакшы жардам этейди. Бир каналды көрүп, каналдардын тарыхы жөнүндө сураганда, ушул канал ушу Союз тараган 30 жылдан бери эч кандай механикалык тазалоо боло элек десем, анда райондун өнөктөр фондунан акча бөлүп берейин, долбоорун даярда деп, бир жумага жетип жетпей ушу долбоорубуз да даяр болду, тендерибизди да өткөрүп, 3 километр каналыбыз тазаланып, ушул жер менен азыр учурда 1200 гектар жер суу менен толук камсыз болуп, дыйкандарга бир жагымдуу шарт түзүлдү. Ушул каналды тазалатууда Курманбек Камчиевичтин эмгеги зор болду. Ушул каналыбыз убагында кылкылдап эле сууну көп сала албай, сууну кичине көбүрөөк болсо эле канал жырып кетүү коркунучунда болчу. Жеринде көрүп, ушу план долбоорун даярда, акча бөлүп берейин деп өнөктөр фондунан. Ошонун негизинде 300 000ге долбоор жазганбыз. Тендерде уткан фирма 279 000ге утуп алып, ушул 3 километр каналыбызды тазалап берди. Учурда бул канал менен 1200 гектар жерибиз сугат суу менен толук камсыз болду, үзгүлтүксүз камсыз болду. Мантыш айылына караштуу Талайбек Курткаев атындагы заманбап жаңы мектептин курулушу жергиликтүү калктын, өзгөчө мектеп жашындагы балдары бар ата-энелердин зор кубанычы болду десек жаңылбайбыз. Мектептин курулушу Асанбил кайрымдуулук фондунун жана аталган окуу мекемесине ысымы ыйгарылган Талайбек Курткаевдин үй бүлөсүнүн демөөрчүлүгү менен жүргүзүлгөн. 280 орундуу мектеп бардык заманбап шарттар менен камсыздалган. Андан сырткары атайын демөөрчүлөрдүн жардамы менен ушул эле Мантыш айылына заманбап оорукана салынып ишке киргизилген жана ошол эле инсандардын демөөрчүлүгү алдында мүмкүнчүлүгү чектелген майып адамдар үчүн Мантыш айылынан атайын жер бөлүнүп, социалдык шаарча курулуп жатат. Келечектеги пландар боюнча бул социалдык шаарчада бардык шарты бар үйлөр, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар иштей ала турган ишканалар курулаары белгилүү болду. Майрам
Байтереков эжебиздин аркасы менен ушул Мандыш айылына 30 жетим үй бүлөгө социалдык шаарча курулуп атат. Бул социалдык шаарчанын жалпы сметалык баасы 89 миллион сомдо башталган. Бул өзүңүздөр билгендей акыркы учурдагы инфляция дүйнөлүк кризистен ошо баанын бат деңгээлде көтөрүлүп кетишине байланыштуу учурда 11 миллион сом кошумча каралып, ошол учурда 100 миллион сомдук сметанын негизинде иш жүрүп атат. Бул жерде элге жалпы элибизге керектүү ошо жетим балдарга шарт түзүлүп, ал жерде буюрса мектеби курулуп атат, бала бакча курулуп атат. Андан тышкары ошо жетим балдардын энелери жумуш менен камсыз болуу үчүн 50 орундук швея ателье, кийим тигүүчү ателье, андан тышкары мечити бар, ашканасы бар. Ошо медиктер да ошол убагында ден соолугун карап турсун деп ФАП да курулуп атат. Буюрса бул социалдык шаарчабыз бир жакшы бир үлгүлүү шаарча болот деп ишенебиз. Андан тышкары ушул Майрам Байтерекова эжебиздин аркасы менен ошо Мандыш айылына дагы больница, типтүү больница курулган. Мунун жалпы сметалык баасы 6 миллион 900 сомдук. Бул больницабыз дагы учурда ачылышы болуп, элге жакшы кызмат көрсөтүп келатат. Андан тышкары да ушу Майрам эженин кылганын айта кетсек дагы, ушу Мандыш айылындагы мектепке жеке өзүнүн чөнтөгүнөн 10,5 миллиондук спорт зал салып берди. Учурда бул ачылышы болуп, балдар өзүнүн ден соолугун чыңап, окуу процессинде аябай жакшы иштерди шарт түзүп берип, жакшы иштер жүрүп атат деп айта алам. Негизинен ушул президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жарлыгын аткаруу жагында дагы көптөгөн жакшы иштер болуп атат. Жашыл мурас өнөктүгүнүн негизинде барлык тапшырмалар берилип, мекемелерге, мектеп бала бакчаларга, жалпы элге түшүндүрүштөрдүн жүргүзүүнүн негизинде, андан сырткары долбоорлор менен иштөөнүн негизинде быйыл жашылдандыруу маселеси жакшы жүрдү деп эсептейм. Карагаттар, гектарлап карагаттарды тигип атабыз, алма бактарды тигип атабыз. Андан тышкары ушу бала бакча, мектептерде өзүнүн чарбачылыгын жүргүзүп, алма үрүк, жемиш бактарын, ар кандай ийне жалбырактуу тал теректерди тигип, жашыл мураска өнөктүгүн бир кара сойлоп өтүп, бир агылгылыктуу иштерди жүргүздү деп айта алабыз. Курамбек Капчиевичтин бир жакшы тапшырмасы болуп атат. Инвестиция тартуу, карапайым элди жумуш менен камсыз кылуу тапшырмасын берген. Ошонун негизинде инвестиция тартуу боюнча да бир көптөгөн аракеттерди кылып атабыз. Ошо Камчиевичтин аракетинин негизинде биз мал чарбасына басым жасаган калк болгондуктан Кочкор району, ошонун ичинен өзгөчө кара сойл өкмөтү малдын асылдыгын көтөрүү, ошол этибизди сыртка чыгаруу боюнча бир жакшы долбоорду пландап, жеке ушу Курамбек Камчиевич ушул долбоорго жеке өзүнүн салымын кошуп ушундай жакшы аракетин кылып атат. Буюрса, эгер бул долбоор ишке ашып кете турган болсо, биздин ушу мал чарбачылыгын өнүктүргөнгө, карапайым элдерди жумуш менен камсыз кылууга, ушу эң биринчи ушу этибизди экспортко чыгарганга жакшы шарт түзүлүп атат. Ак эл бирсиздик коргоо уюму менен дагы бир жакшы иштерди алып барып атабыз. Бул уюм менен иштөөдө быйыл буюрса сыра жыйынтыгында көрүп атабыз. Ушу карагат, 1 гектарга карагат эктик, 1 гектарга алма эктик. Андан тышкары 50 бал челек келди. Учурда ушул долбоор менен бир топ адамдар жумуш менен камсыз болду деп эсептейм. Буюрса мындан ары да аны өнүктүргөнгө бир жакшы шарт түзүлүп атат. Бул долбоордун бир жакшы жагы ушу келген долбоордон түшкөн пайданын 20%-ин жаратылышты коргоого деп
талабы ушундай экен. Биз ошондой кылып депутаттар менен биргеликте кеңештен токтомун бекители деп атабыз. Ошол түшкөн пайданын 20%-ин сөзсүз жаралышты коргоого, ушул ийне жалбырактуу токой тигүү боюнча бир депутаттар менен биргеликте, айыл эл менен биргеликте ошо жылда токойду массасын көбөйтүү үчүн бир жакшы иштерди алып баралы деп кеңешип атабыз. Бул ак эл бирсиздикти коргоо уюму бизге мындан ары дагы көптөгөн проектлер менен иштегенге убадасын берип атат. Ошо бал челектин эле бир айта кетсек, ошолор келишим түзгөн учурда ошо азыр 10дон ашык адам ошо 50 бал челектен үйрөнүп иштеп атышат. Алар 50%-ын өзүнүн тапкан эмгеги үчүн алса, 30%-ын өнүктүрүүгө жумшайт, 20%-ын ошо жаратылышты коргоого. Аны ушундай өзүнүн милдет алды. Жылда мындан ары быйыл баягы ошол 50 бал челекти өнүктүрүп, өзүнүн гана бал челектерди толтуруп, быйыл жакшы ишти алып кетсе, эмдиги жылдан баштап жылда 3 кишини, билбеген 3 кишини бал челек боюнча түшүнүгү жок 3 адамды окутуп, ар бирине бирден бал челекти кошо чыгарып беребиз деген убадасын берип, буюрса кийинки жылдарда ошо жемишин көрөбүз деген ишендебиз. Андан тышкары ушу туризмди өнүктүрүү боюнча дагы бир жакшы сунуштарын айтып атат ошо ак эл бирс коому уюму. Буюрса биз жакта өзгөчө ушу Кара Суу айланып өтөндө өйдөк зонада ошо туризм боюнча мындай иштегенди почти элибиз билбейт, тиешелүү сервистерибиз да жок. Ошону ушу мен да суранып атам ушул уюмдан. Бизге ушу туризм менен иштөөгө, туристтер менен иштөөгө бир окутуп бересиздерби, үйрөтөсүздөрбү ушул боюнча бир долбоорлу ишке ашыралы десек макул болуп, учурда телефондор туристтик ошо туризм менен иштеген ошо багытындагы адамдар менен телефондор аркылуу сүйлөшүп ишке ашырууга аракет кылып атабыз. Муктаж адамдар тартылып, бак тегүү иштерине катышып, ун, май сыяктуу азык-түлүктөр менен камсыз болушкан. Ушул долбоорлор менен иштөө боюнча дагы бир жакшы иштер болду. Бул жогоруда айтып кеткендей ирригация тармагын жакшыртуу боюнча Курманбек Камчиевичтин тапшырмасы менен каналдар тазаланды. Ошол учурда дагы каналыбыз тазаланып, элибизге да бир жакшы жумуш болуп, СОС райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгына долбоор жазып, бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасына негиз колдоп берип, Карамойнак айылында ирригациялык сооружениялар курулду, Орток айылында каналдар тазаланып, ошо тазалаган адамдар ун май алып, учурда бүгүн ошо сиздердин келгениңиздер менен кочо ун майыбыз келип атат. Андан тышкары ушул ак эл илбирсти коргоо уюмунун тарабынан келген 1 гектар алма бактын көчөттөрүн отургузууда аларды дагы долбоор жазып, ун майга ошо карапайым социалдык жактан муктаж адамдардын тизмесин берип, ошо адамдар бактарды тигип, алар дагы ун май менен камсыз болууда. Жалпысынан алганда Кара Суу айыл өкмөтүндө 2018 жылдан бери карай жаңы бейтапкана, ФАП, спорт комплекс, жаңы мектеп курулган. Социалдык шаарча учурда курулуп жатат. Өлкө аймагындагы ар бир жетишкендик мамлекеттин жетишкендиги. Андыктан ар түрдүү долбоорлордун жана демөөрчүлөрдүн элдин колдоосуна таянып, алгылыктуу иштерди жасап жаткан аймактык жетекчилерге ийгилик кааладык.